Hurmatlı bugünkü eldik jıyındın katışuçuları. Bugün bayırkı narksanattu, kılımdardı kanıtkan kasiyetli Karagulca cergesine kut konup, Kırgız'ın uyutkularının biri olan Karagulca elinin arasında özgöçe kuvaniç, özgöçe sıymık, özgöçe manay jaralıp, elimizden dantı çıkan ulu Soronbay Şarifoviç, Kırgız Respublikası'nın prezidenti olup saylanıp, prezidentimiz öz işverdigin mamleketli önlüktürüge, yerlerdeki avaldı jakşıltууга oluklu tasir etana turgan kadamlar menen başlayan mezgilde biz sizler menen jolmuşum oturabız. Alamda ketken jol ayıldan başlanat degендей, mamlekettin özөгүн түзгөн rayondorго, айыл кыштактарга өзгөчө көңүл буруу менен аймактарды колдоо жана социалдык экономикалык өнүктүрүү саясатын түп табырынан өзгөртүүнүн негизин салуу. Ар бир район айыл боюнча узак мөөнөттүү өнүгүү программаларын кабыл алуу, алардын базасында иш-чаралардын жылдык планын бекитүү жана аны турмушка ашыруу мамлекеттик органдардын эң маанилүү милдети болуп саналат деп Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгында баса белгиленди. Урматтуу жыйындын катышуучулары, Карагулча району жөнүндө, анын социалдык экономикалык абалы жөнүндө бир-эки негизги цифраларга өзгөчө токтолуп кетким келет. Райондун ички дүң продуктасы 3 миллиард 215 миллион сомду түзүп, облустун ички дүң продуктасынын болгону 3,8%-ин түзөт. Башкача айтканда, регионалдык ички продукт өтө төмөн экендигин сиздер слайдтан көрүп отурасыздар. Демек районда ал эми ички дүң продуктунун структурасы кандай районда? Ички дүң продуктунун айыл чарбасы 86%-ин түзөт. Ал эми өнөр жайы жалпы райондагы ички продуктунун 2,3%-ин, курулуш 3,4%-ин, ал эми жалпы акылуу кызмат көрсөтүүлөр 7,8%-ин түзөт. Демек слайдта көрүп тургандай, районда өнөр жай өндүрүшү жок койсо десек туура болот. Ал эми айыл өкмөттөрдүн финансалык өзүн-өзү камсыздоосу 46%-ке барабар. Район боюнча тышкы инвестициянын көлөмү 86,1 миллион сомду түздү. Ал эми ички инвестиция bunun içine cebimli büyücet nesevenen 17,9 milyon son, cemaatlerin nesevenen 3,7 milyon son bu, jana cekeşkelerden, demirçilerden, jardam arkasında soğuda sattık hizmet gösterdi, jana başka kuruluşlarına 197 milyon son akça jumşaldı. Al emi respublikalık büyücetler, demberçi grantlarda koş hesap degende, özgürçe kırdallarda baylanışı düzgün kuruluşlarga, mekteplerge, oorukana, sport zalдар, madaniyat үйü, жолдарды асфальттоого, дамба, суу каналдарын курууга, насосторду иштетүүгө жалпысынан республикалык бюджетке өткөн жылы 146 миллион сом акча жумшалды. Район боюнча акыркы 3 жылда 21,6 километр жол асфальттанып, ага республикалык бюджеттен 71,4 миллион сом сарпталды. Тактап айтканда, өткөн 2017 жылы 4 мектептин, 5 спорт залдын, 1 клубтун курулушуна барды болуп 31,3 миллион сом жумшалды. 4,9 миллион сомго райондун борборундағы тротуарларга брусчатка басылды. 1 фак, 3 балабакча, маданият үйү, чет элдердин каражатына 1 эмкана, 1 фак, 1 мектеп курулду. Ал эми 1 спорт зал жеке демөөрчү сатып алып курстан несебинен пайдаланууга берилди. Алайкудагы Сайтала айылына жекешкен Аскар Маметжановдун демилгеси менен сүттү кайра иштетүү жана курут чыгаруучу Касып стандартына жооп берген 16 миллион сомдук каймак, сыр, кефир, йогурт чыгарган Алайку цехи ишке берилди. Өткөн жылы 148 кишиге аз пайыздуу кредиттер мал чарбасына жана дыйканчылыкты өнүктүрүү үчүн 71 миллион сомдук насыялар берилди. 2016 жана 2017 жылдары ипотекалык кредиттөө менен арзан турак жай программасына ылайык
үйлер менен камсыз болду. Райондун өзгөчө брендине айланган Тобанын өткөн жылы Кытай, Сауд Арабия мамлекеттерине экспорттоого 50 тонна чыгарылды. Район боюнча бал өндүрүүнү 1000 тоннага жеткирүүгө мүмкүнчүлүктөр бар. Ал эми экспортту 150 тоннага чейин чыгарууга болот деп адистер эсептешет. Район боюнча малдын асылдуулугун жоготуу, көтөрүү боюнча иштер өтө сонун жүрүп жатат. Айыл чарбасында сугат жерлердин жалпы аянты там аркасын кошо эсептегенде 5316 гектарды түзөт. Ирригация системасын жакшыртуу, тамчылатып сугарууну колго алууну, күнөскөлөрдү көбөйтүү маселеси учурдун негизги талабы болуп калып отурат. Өткөн 2017 жылы Аттектир теректала участкаларында насостук станцияны ишке киргизүү боюнча 50 миллион сомдук иштер башталды. Ал эми тар насостук станциясы ишке берилсе, 3 айыл өкмөтүндөгү 1000 гектар жер аянты суу менен камсыз болот. Аны сиздер слайдтан көрүп турасыздар, ТТР картасын илгенбиз. Бул боюнча сиздин тапшырмалар боюнча иштер жүрүп атат. Азыр алайкуда 70% бүттү деген бизге маалымат келди. Ал эми калган иштер тар насостук станциясы боюнча бүгүн иштер жүргүзүлүп жатат. Азыркы күндө 4 баштоос мектептерде компьютерлер жетишпейт. Ал эми 18 мектепте интерактив доскалар жок. Ал эми 42 мектепте интернет байланышын тартуу зарылдыгы бар. Азыркы күндө 4 район боюнча Кургак учук, Экина Коккоз, Брюссель тоосу боюнча биздин райондун интернет көрсөткүчү областта өтө жогорку деңгээлде экендигин сиздер слайдтан көрүп турасыздар. Аймактык оорукана боюнча 9 адис, үй-бүлөлүк медицина борбору боюнча 9 адис, мектептер боюнча 11 мугалим, 7 предмет боюнча жетишпейт. Район боюнча бүгүнкү күндө 18 үй-бүлөнүн турмуш шарты оор болуп, үй-жайы жок экендигин биз бүгүн айтып коюшубуз керек. Ал эми спорт боюнча районубуздан чыккан спортсмендер дүйнөлүк аренада атактары таш жарып, республика боюнча эң мыкты спортсмендер наамдарына тактуу болгондугун бүгүн мен айтып кетишим керек. Атап айтканда, алардын катарында Райым Кулулу Бекназар самбо боюнча 2017 жылы Ташкентте Азия оюндарында алтын медалды алып, ошол эле жылы Ашкабадта алтын медалды, ал эми Сочиде дүйнөлүк чемпионатта 1-чи орунду алгандыгын сиздер жакшы билесиздер. Ошондой эле жылдын мыкты спортсмени аталган Мамырасыл кызы Алтынай 2017 жылы Ашкабадта өткөзүлгөн Азия оюндарында алыш күрөш боюнча алтын медалды жеңсе, ошол эле жылы өткөн жылы Латвияда өткөн дүйнөнүн кубогунда 1-чи орунду ээлеп келди. Ушундай эле биздин мыкты спортсмендерге Карабаев Абай самбо боюнча Ташкентте коло медалды, Автандыр Оразбек самбо боюнча Ашкабадта күмүш медалды, Сочиде күмүш медалды. Ал эми Мамеден Салманбек Москва жана Ашкабадта өткөн самбо боюнча бирдештерде коло медалдын ээси болду. Ошондо учурдан пайдаланып, спорт жайларын калпына келтирүү менен спортсмендерге ыңгайлуу шарттарды түзүү боюнча алдыда көптөгөн милдеттер тургандыгын мен бүгүн белгилеп кетишим керек. Көмдүк айылындагы дарыяда Жолдар Сайдыкановдун демилгеси менен, Буг айылындагы дарыяга Мукабаева, Тар дарыясына Мукабаеванын дарыясына чакан кестерди куруу боюнча тийиштүү документтер даярдалганы менен колдоонун жоктугунан ушул күнгө чейин бул долбоорлор токтоп турат. Эл башы болгуча суу башы бол деген сөз бар элибизде. Ойтал кичигеси 2009 жылдан бери чечилбей келе жатат. Шейх мамлекетинин ушу кичигестерди куруу долбооруна ушу планына киргизилгени менен бул маселе ушул күнгө чейин кийинге жылдырып калды. Ал эми кен байлыктары боюнча Сабажарды кени изилдөөгө алынганына ондогон жылдар болгону менен ушул күнгө чейин бул кен изилдөөлөрдөн жыйынтык чыга элек. Ал эми Орус Кыргыз өнүгүү фондунан кайра иштетүү жай ишканаларын курууга, кооперативтерди өнүктүрүү багытында кредиттерди алуу иштери өтө сонун экендигин биз жашыра албайбыз. Урматтуу жыйындын катышуучулары, районубуздун чынар уулдары катары
kalın elin kadrosuna ие olup, rayonumuzдағы ынтымақтастықтың ұлы салтын биік сақтап, өз ата қоныстарында болған әрқандай қоғамдық, соғысшылық іс-шараларға активті қатысқан, районымыздың социалдық экономикалық өрнісіне чоң салым қосқан қарақұлжалық ішкер, мықты инсандарымыздың бірнешесін бүгінгі елді жиында айтып кетуге рұқсат етіңіздер. Алардың қатарына Тоғатай айына 2 миллион сомдық таза су шығарып берген ішкер Қарабозы қуанышты. Тұрмыс шарты оор үйлерге тұрақ жай салып беріскен 1964 жылы туылған бүтірушілерді. Қарабозға өкіметтерге дайыма жақындан жардам берген Исмайылов Чыңғызды. Сарғамыш айына 85 метр тереңдіктен су шығарып, 50 тонна системаға су құйып, айылды таза су менен қамсыздаған, жана Қарақұлжа айылының болуына чоң монча құрып берген ішкер инебесі Ибраим Русланды, Намашан Бейшені, Сарыбы айыл өкіметіне таза су шығаруға жардам берген Обозов Рыспекті, Ойдаудың 1 километр жолын жарықтандырған Бакиров Қасымбекті, Көңдік жолын оңдаған, жана бүтірушілерге жылда стипендия беріп келе жатқан Сәндірқанов Қадырәліні. Ошондой керек Қамқорған, Айымдала, Көбат айылдарына китепіне салып берішкен Султанов Жолбасламетті, Қарабаев Астерді, Сайпиев Шүкірметті жана Қасымаханов жеңістерді. Шындайлы Бегиев, Ердеш Осмонов, Қамназаров, Ахматалиев атында оқу мектептерге мини футболдық аяншаларды құрып берішкен мектептің бүтірушілерді. Ошондой Саев атында оқу мектебіне 6,7 миллион сомға спорт салып берген. Лайтана Токбайтала жолын оңдап берген. Жаңжұқыр жолын ашып берген Чыран ішкер сатып алды курстанды. Ошондой Чалмаға мечит салып, таза су менен камсыз берген. Үстүбүздөгү жылы Акматов мектебинин Кашкара курулушуна, Токбайтала айылында балабакча курууга 1,5 миллион сом акча каражатын бөлүп берген Чыран ішкер Атамбаев жаныдердин сындарын бүгүнкү элдик жыйында биз сыймыктары менен атап, алардын үй бүлөсүнө бакты табай чынден сону талап кетүүгө уруксат этиңиздер. Бирок ошол Кыргызстан районубузда мезгилдин талабы болгон артизан минералдык сууларды сыртка алып чыгып сатуу маселеси боюнча эч кандай иштерди жылдыра албай жатабыз. Ошондой эле жүндү, керили, кийиздерди иштетүү боюнча аракеттерди көрүшүбүз керек. Дары чөптөрдү чоңултуу, этти кайра иштетүү, мал союучу жайларды куруу, мөмө жемиштерди кайра иштетүү, туризм багыты боюнча иштердин чети оюлбай турат. Ошондуктан урматтуу Каракулжалык ишкерлер, жогоруда белгиленген иштер боюнча жакындан жардам берсеңиздер жакшы болот эле. Биз сиздерди колдоп, шарттарды түзүп берүүгө биз аракеттерди жасайбыз. Бул багытта сиздердин бай кадрларыңыздарга биз муктаж экендигибизди айткыбыз келет. Урматтуу жыйындын катышуучулары, районубуздун аймагында болуп жаткан ысырапкерчилик маселеси боюнча өзүнчө сөз кылууга арзыйт. Ал эми ата-баланы карабай, бала атаны карабай таштап кеткен учурлар жок деп биз айта албайбыз. Урматтуу элдик жыйындын катышуучулары, Кыргыз Республикасынын президенти тарабынан кабыл алынган жарлыктарына жана Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн программаларына белгиленген милдеттерди ишке ашыруу максатында Каракулжа райондук мамлекеттик администрациясы 2018 жылга карата негизги иш-чаралардын планын иштеп чыкканбыз. Бул планда бекитилген иштерге кыскача токтолуп кетүүгө уруксат этиңиздер. Экономика тармагы боюнча айыл өкмөттөрүнүн жергиликтүү бюджеттин киреше бөлүгүн 2%га жогорулатуу менен жергиликтүү бюджеттин киреше бөлүгүн 87,6 миллион сомго жеткирип, өткөн жылга салыштырмалуу 1 миллион 700 миң сомго көп чогултууну пландадык. Райондун аймагында жаңы кайра иштетүүчү 7 чакан ишканаларды ачуу менен кайра иштетилген товарлардын көлөмүн 2017 жылга салыштырмалуу 1,5%га көбөйтүү каралды. Экспортко товар чыгаруу боюнча Капчай айылдык аймагынын Сарыбай айылындагы Тоо балы товардык сервистик кооперативинин асыл тукум чарбасы деген
statusu aluu boyunca işler uyuşturucu menен anın öldürme sabaklı balın çet memleketlerge 50 tonnadan kememez eksportto jana bal öndürülü rayon boyunca 1000 tonnaga çeyin жеткирүү пландалууда. Айыл чарба тармагы боюнча республикалык бюджеттин эсебинен айыл чарба жерлерин кайра кайдоо аянттарын суга кайдоо аянттарын айлантуу максатында Майдону айылдык аймагынын тар насостук станциясы калыбына келтирүү менен 6 чакырым аралыктагы жерге лотокторду орнотуу аркылуу 563 гектар жер аянтын суу аксуу менен камсыздоо иши бүткөрүлөт. Ошондой эле Кызылдар айылдык аймагындагы Актектир Теректала каналдарын калыбына келтирүү менен жалпысынан 622 гектар жер аянтын суу аксуу менен камсыздоо максатында иштер жүрүп жатат. Бул долбоорлорго жалпысынан республикалык бюджеттин эсебинен 82 миллион сом сатылмакчы. Агахан фондусунун колдоосу менен элдик салымдар аркылуу жалпысынан 4,5 миллион сомго Кеңеш айылдык аймагындагы тар насостук станциясын калыбына келтирүү менен Кыз-Мазар жогорку талоо участкаларында 100 гектар кайнак жер аянтын сугат жер аянтын айлантууну көздөп жатабыз. Малдардын жугуштуу ооруларын алдын алуу максатында Арис долбоорунун колдоосу менен айылдык аймактарда 4 беккере чуңкурун, 3 айылга ветеринардык сервистердин имаратын, 3 айылга койлордун жүнү кыскырчу пункттарды ачуу жана 14 оо техникаларды сатып алуу пландаштырылган. Азыр мына сыртта көрдүңүздөр, Карабыз айыл октотуна келген ушул оо техниканын бирөө келди, калган 8-и жолда келатат. Дагы 5 техниканын тендери кыйып атат. Ошентип быйылкы жылы 10 чоң техникалар ушул айыл өкмөттөрдөн жана жай комитеттерден келип калса, биздин бир топ проблемалар барыбыз чечилет деп ойлоп турабыз. Ошол биринчи келген техниканы өзүңүз тапшырып берсеңиз, Кудай кааласа биз Арыстын жетекчиси да болсо керек. Ошондой эле жайык пайдалануучуларга шарт түзүү максатында айылдык аймактарда 4 көпүрөлүү куруу жана 2 көпүрөнүн ремонтун өткөрүүнү уюштуруу пландалууда. Жогорудагы долбоорлорду Арыс тарабынан 59 миллион сом акча сатылмакчы. Андан сырткары райондун аймагында бир күнөсканы куруу, 10 гектар жерге тамчылатып сугарууну уюштуруу, 2 гектар жер жана башка иштерди жасоо пландалган. Билим берүү тармагы боюнча республикалык бюджеттин эсебинен 162 миллион сомго 3 мектептин курулушун аягына чыгарып ишке берүү. Республикалык бюджеттин эсебинен 30 миллион сомго 3 спорт залдын курулушун бүткөрүү. Карабыз айыл өкмөтүнүн жергиликтүү бюджеттин эсебинен 5 миллион 900 миң сомго 1 спорт залды куруу пландаштырылган. Андан сырткары республикалык бюджеттин эсебинен 57 миллион сомго 4 мектептин капиталдык ремонтун өткөрүү пландалган. Кыргыз Республикасынын түрткү берүүчү гранттарынын эсебинен 7 миллион сомго айыл аймактарында жаңадан 2 балакча курулуп, Ариста долбоорунун эсебинен 15 миллион сомго 1 балакчанын курулушу быйыл бүткөрүлөт. Маданият тармагы боюнча республикалык бюджеттен 21 миллион 700 миң сомго Карабашкар айылдык аймагынын Карабашкар айылдык маданият үйүнүн курулушун аягына толук чыгаруу менен ушул эле тармакка түрткү берүүчү гранттын эсебинен 9 миллион сомго 3 айылдык маданият үйүн ремонттон өткөрүү боюнча аракеттер көрүлүп жатат. Саламаттык сактоо тармагы боюнча түрткү берүүчү гранттын эсебинен 3 миллион сомго Алайык айылдык аймагында Камбурман айылына фактуру пландалган. Жол тармагы боюнча республикалык бюджеттин эсебинен 28 миллион сомго айыл аймактарындагы 7 чакырым аралыктагы жолго асфальт төшөө боюнча иштер быйыл бүткөрүлөт. Карабыз айыл өкмөтүнүн жергиликтүү бюджеттин эсебинен 2,4 миллион сомго Карабыз айылындагы борбордук көчөлөрдүн 4 жерине светофорлор коюп бүгүн пайдаланууга берилди. Ошондой эле Карабыз айыл өкмөтүнүн жергиликтүү бюджеттин эсебинен 4 миллион 800 миң сомго Карабыз айылындагы борбордук көчөлөрдө жөөдөгү жүрчү тротуарларды калыбына келтирип, брусчаткаларды басуу жана фонтанды иштетүү боюнча иш аракеттер быйылкы жылы бүткөрүлөт. Арыстын тоо булагы, Ала тоо булагы программасынын эсебинен 21 миллион 800 миң сомго Тоготой айылынын калкын 504 үйгө киргизилет, таза суу менен камсыздоо боюнча иштер аягына чыгарылат.
Kuveyt өлkөсүнүн Ас-Сафа коомдук уюму аркылуу 1 миллион 8 миң сомго Карабыз айылдык аймагынын Каражыгаш айылына айылдын калкын түшүп таза суу менен камсыздоо боюнча азыктык мезгилдер иштери жүрүп жатат. Эмгөөчүлөрдүн эсебинен 1 миллион сомго айыл жаштарын спорт башчысына шарт түзүү максатында Кашкажол айыл өкмөт аймагынын Октябрь айылына кичи футбол айылчасы курулуп жатат. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 10-ноябрь 2014 жылдары 630-токтомунун негизинде жакын жылдары Каралды районунун өнүктүрүү фондун түзүү боюнча иштер жүрүп жатат. Бул фонддо түшкөн каражаттарды ишкерлерди колдоого, чакан жана орто бизнес өнүктүрүүгө, касып стандартына жооп берген ишканаларды чектерди ачууга жана кайра иштетүүнү өнүктүрүүгө жумшоо пландаштырылган. Урматтуу жыйындын катышуучулары, элдик демилгелерди колдоп, алдыга жакшы максат койсок, бул иштин жаңылы. Аймактарды өнүктүрүү жылын өткөрүү боюнча бүгүнкү элдик жыйыныбыз жакшы иштерге багыт алган күн болуп калсын деген аруу тилек менен биз сиздер менен чогулуп отурабыз. Көп түкүлсө көп болот дегендей, бардыгыбыз биригип, чогуу аракет жасасак, көйгөйлүү маселелер четинен чечиле баштайт деп эсептейбиз. Казак элинин бир адам так отурса, 1000 адам атка минет деген байыркы даанышма макалы бар. Анысы кандай? Президенттин аймактарды өнүктүрүү жылын биз карабылжалыктар биринчилерден болуп колдоого алып, алгылыктагы иштерди колго алышыбыз биздин актуулдук билдетибиз. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Урматтуу элдик жыйындын катышуучулары, ошо элдик жыйынды өткөрүү боюнча демилгечилердин эң алдында биринчилерден баруучу Асылбек Шарипов сиз колдогонсуз, бардыгыбыз билебиз. Ошон үчүн урматтуу элдик жыйын катышуучулары, азыркы сөз Кыргыз Республикасынын депутаты Асылбек Шариповичке берилет. Ассалаумағалейкум, урматтуу агайын туугандар, карабылжалыктар, сиздерди көргөнүмө абдан кубанычтамын. Мына кечээ жакында президенти шайлоо чоң саясий иш-чараны чоң ынтымакчылык менен жалпы кыргызстандыктар менен өткөздүк. Президенттин алгачкы алгачкы жарлыгы чыкты. Аймактарды өнүктүрүү боюнча. Жарлык чыккан айында бизге депутаттарды өзүңүздөрдөн көпчүлүгүңүздөр келип кеттиңиздер. Жөнөкөй карапайым эл келди, аксакалдар келди, айыл өкмөттүн башчылары келди. Бирим Демде Ашырбекович өзү чыкты. Жарлык чыккандан кийин ушу элден демилге чыгып атат. Биз карабылжалыктар жөн турбай, колдон келишинче алдыңкы сапта аймагыбызды өнүктүрөт. Ынтымакчылык менен чоң бир иш-чара өткөзбөйдүкпү деп. Анан ошо сиздерден чыккан демилгени аксакалдар менен кеңешип бул жерде. Батыржан Сарымбаевич, Орозбек Кумаматович аксакалдар баш болуп, аким баш болуп, депутаттар Алмаз менен Эмил шилдилери менен кеңешип, анан бир күн ушул жерде топтолойлуп, анан ушул маселени жалпы эл менен сиздер менен талкуу кылып, будан нары кандай өнүктүрөбүз, кандай нукта барабыз деп. Жөнүндө жогору жактан президент, губернатор, депутат, же болбосо аким кызматтагы адамдар эмес. Качан өнүгөбүз? Бул жалпы эл көтөрүлсө, жамаат күчөсө, ынтымакчылык болсо, анан аймак өнүгөт. Ошон үчүн ушул жыйындар бүгүнкүдө чогулуп отурабыз сиздер менен. Мен билем бул жерде чогулгандар сиздерди ар бир айылдын жакшылары, өздөрү тизмелеп, Бишкектен, Оштон, Россиядан жакын жерде анан өздөрү да биригип ушул жерде отурабыз. Эмне үчүн? Үчүн дегенде аймактарды өнүктүрүү, мамлекетти өнүктүрүү ар бир айкан башталат. Биз мына киндик каныбыз тамган ар бирибиздин айыбыздан башталат. Өзүбүздүн айыбызды өнүктүрө албасак, өзүнүн айылыбызды чогуу силерди менен болгонлашып карай албасак, анда мамлекет дагы өнүкпөйт. Ошон үчүн
Демилге президент тарабынан абдан туура болду деп эсептейм. Эл дагы бүгүнкү күндө көтөрүлүп, абдан кубаттап атат. Карабал жактар биз дагы биринчилерден болуп, Кудай буйрса, бул демилгени жөнүнө бурук сөз эмес, сунуш менен, ынтымакчылык менен эртең күнү күнү дегендей мактана турган кылып аткарганга ошон үчүн чогулдук деп эсептейм. Чоң рахмат келгениңиздерге баарыңыздарга. Элекчери толук кыргыздар деп бекер айтпайт. Карабалжалыктарды дагы бекеринен бекер эмес болсо керек. Асказоолу, ак мөңгүлүү, таза суулуу, арча карагайлуу жерге буйруган биз ушул жерде жашап, Кудай буйрса, ушул жерден өнүп өсүп атабыз. Кудай буйрса. Эми ачык айтыш керек. Тоолуу жерде жашаган кыргыздар биз. Тилди сактаганга бизге милдет коюлган. Кыргыздын үрп-адатын, каада салтын сактаганга милдет коюлган. Эми экономикалык жактан өнүктүрүү боюнча Күрүмберди Ашырбекович жакшы айтып кетти. Ал боюнча баарыңыздар билен маалым. Не болуп атат, кандай жумуш болуп атат дегенде, биз ушул жерде депутаттар Эмил Алмазиниз болуп дегенде чогуу бийлик менен чогуу, өкмөт менен, президент менен дегенде таза суу, больница, ФАП, мектеп, спортзал, жол, суга тайдоо жерлерин калыбына келтирүү, дамба куруу, чоң көпүрөлөрдү калыбына келтирип куруу дегенде андай маселелерди биз Кудай буйрса карап атабыз и карап беребиз. Президентибиз өзү баш болуп айтты. Таза суудан баш болуп бардыгын айтты. Кудай буйрса ар бир мектеп, ар бир айылда, ар бир райондо ушул маселелер бийлик колго алып чечилет деди. Бакусуздар. Будан нары да бул жумушту биз активдүү алып барабыз. Кудай буйрса ар бир айылда, ар бир айыл өкмөттө бул маселелер ирети менен чечилет. Бул боюнча кандай жумуштар кылып атканын аким да айтып кетти. Мен башка нерсеге токтоюн дедим эле. Аймактарды өнүктүрүү баарыбир башында айтып кеткендей, баарыбыз мамлекетке жардам бербесек, эмесине жетпейбиз да. Максатыбызга жетпейбиз дегенде. Өнүккөн мамлекеттер дагы айыл улуу, шаар улуу жамаат күчөгөндө, жамаат дагы өзүнүн милдетин аткарганда ынтымакчылык менен дегенде, ошондо гана максатка жетип, жалпы жамаат жабык эл жакшы жашоого келгендейбиз. Биз да ошону унутпашыбыз керек. Эми толук эл биз көп кыйынчылыктардан өттүк. 90-жылдары Союз урагандан кийин дәми жок калдык, наны жок калдык. Айласыздыктан дегендей. Жанды багыш үчүн Россия Казакстанга кетти. Жаман жактын жакшы жактары бар дейт. Ошол жакка кеткен биздин ар бир айылдын тургундары бүгүндө бутка туруп көпчүлүгү. Бүгүн көп жумуштарга жарап калды. Кыргызстан ичинде дагы Кудай буйрса ар бир айылда жакшылар, кыйындар бар. Колунан көп нерсе келет. Айрымдарын аким айтып кетти. Раашылыгын билдирип. Көп түкүрсө көл болот дейт. Жергиликтүү эл, сыртта жүргөн айылдын кулундары бардыгыбыз бириксек, айылда бир да маселе калбайт. Мен буга толугу ишенем. Бирок ошол жумушту уюштурушубуз керек да. Биз өзүбүздүн үрп-адатыбыз, каада салтыбызды унутуп бара баштап атабыз. Үчүн дегенде ошол кыйынчылыктын кесепети менен ар бирибиз тириликти ойлоп, тириликтин артынан мындай чачырып кеттик десек болот да. Бирок бүгүн бутка туруп көпчүлүгүбүз бирге турган. Анан кийин айылды ойлой турган бүгүн элди деп эсептейм. Райондун, айылыбызды, айыл өкмөттү. Мына бүгүнкү жыйыныбыз ошого багытталган десек болот. Урматтуу туугандар, мына айрым нерселерди айтып кетти. Будан да көп нерсени бүтүрсөк болот. Ошон үчүн сунуш бүгүнкү күндө. Ал өзүңүздөрдөн чыккан сунуш. Ушул жерде көпчүлүк келип кетти атамга, депутат катары мага келип кетти. Айылдык жыйындарды калыбына келтирүү боюнча. Айылдык жыйындарга укук берүү. Аны укук биз бербейбиз, өзүңүздөр бересиздер айылдык жыйында.
Анан айылдык жыйындарды айылды жакшылар, патриоттор, биз менен ойду, мага келгендер менен, бизге келгендер менен ойду бөлүшкөн, ошону кубаттап колдогондор көпчүлүк деп эсептейм. Анан ошол жумуштарды, биз айтып аткан жумуштарды белгилеп, пландуу түрдө чогуу алып барсак, ар бир айылда мен ишенем, үй жоктор болбойт, аз ашкагандар жок десек болот, анча-мынча кыйналгандар, жумушка жарабагандар эле, аларга айыл жардам бере турган кылып койсок, жөнөкөй мындай мусулманчылык жол менен биздин каада салт урп-адатка жараша дегендей жамаат менен көп мындай кесепеттен айрылабыз. Мына кыргыздарда эч качан болгон эмес. Бул чоң намыс болгон. Баласы жетим калса, бирөөгө бербейт эле, эсиңиздерде бар. Мындай нерсе дайыма болуп келген. Детдомго тапшырбайт эле, бирөөгө бербейт эле. Бул ал үй-бүлөнүн эмес, ал туугандардын эмес, жалпы айылдын, жалпы топтун, уруунун намысы эле. Караларды, жолосом, мүмкүнчүлүк чектелген адамдарды кароосуз калтырган дагы бул айылдын, элдин намысы эле. Карап көтөрүп кетет эле. Биз көп нерсени унутуп кетип атабыз да. Биздин каада салт урп-адатыбыз эмне үчүн 1000 жылдап сакталып келгенбиз? Ошо өнүккөн мамлекеттер кийин келгенге биз илгертен эле ушу менен жашап келгенбиз. Ошону унутпасак, ушуну кайрадан калыбына күчтөтүп келтирсек, мына ошондой ой дагы, ошол ой менен дагы бүдө чогулуп атабыз, урматтуу туугандар. Ишенип кое бериңиздер. Бир дагы үй жок калбай, айылда чогуу чечебиз десек, ошон үчүн. Колунда жокторго жардам беребиз десек, мүмкүнчүлүк чектелгенге жардам беребиз десек, жетим жесирге жардам беребиз десек, кароосуз калган карыяларга жардам беребиз деген ниет болсо, айылдык жыйындын ичинде бардык маселени чечсек болот. Үчүн дегенде ачык айтпай, мүмкүнчүлүк бүгүнгүдө бар. Элибиз Кудайга шүгүр болуп калды. Жакында да мен бир депутат коллегам бар, тамашалап кетейин сиздерге. Айтып берди. Чыгып алып, дайым мен анча-мынча өкмөттү критикалайт, бүгүндү критикалайт да. Мен ошонун карыя тууганы келип тур айылда. Анан келип атайын айтып бага. Жамандабагыла. Шүгүрлүк кылгыла. Азыркыдай кыргыз буга чейин эч качан жашаган эмес. Бүгүнкү күндө токшуктун заманы, барчылыктын заманы. Шүгүрлүк дейт. Бир гана нерсе байга жетем деп атат, бай Кудайга жетем деп атат. Ошодон айрылышыбыз керек бай. Анан тамашалап тур. Эми жакын адамдын тууганы болот да, аксакал. Биз кыйынчылыктарды көргөнбүз. 90-жылдардан бери айтып бериптир. Мына биз 90-жылда көрдүк, билесиздер. Кечээ эле жакында болгон 90-жыл. Машак терип калган күндөр болгон, билесиздер да. Ошого салыштырмалуу бүгүн дага шүгүрбүз. Анан тамашалап тур. Силерде дептир шаардыктарда бир эле проблема бар экен дептир. Кандай десе, мына мен дептир планча тууганыкына бардым, иникине бардым, эжеңкине бардым. Мына бүгүн сарада келип атам деп. Кандай проблема десе, өзүңөр дагы, күйөө балдар дагы, аялыңар дагы кандай арыктайын деп жүрөсүңөр депчи. Жерде отурган көпчүлүгүн дагы проблемасы ушу болсо эле, кандай дейсиңер? Ошон үчүн жакшы заманда жашап атабыз. Кудайга шүгүр, жеттик дегендей. Эми айылды ойлойлук, анан баягы мен айткан адамдарды дагы ойлойлук. Үй жокторду, жетим жесирди, мүмкүнчүлүк чектелгендерди, кары картаңдарды, кандай дейсиңер? Баардыгын чогулсак, чечебиз бардык. Мына ушунукка урсак, азыркы жыйын, кийинки дагы ар бир айылдын жыйыны. Анан кийин көбүнө маселе болушу мүмкүн, азыр фонд жөнүндө айтып кетти. Фонд, эми райондук фонд дегенде негизи кетишибиз керек. Райондук фонддорду билесиз го, эмне кандай чатактар менен бүтөт, текшерүүлөр болот дегенде. Фонд деген жок болуш керек. Бирок айылдык жыйында, айылда өзүңүздөр чечесиздер. Кандай, мындайча айтканда, таризде иштөө, кандай таризде мындай багыт алып баруу, анан кийин кандай мындайча айтканда баягы жогору айтылган нерселерди чечүү боюнча деген. Каласыңар фонд ашасыңар, каласыңар жөн жардам бересиңер дегендей. Зекет, үшү, садака деген атайында имамдарды эмнеге чакырдык? Зекет, садака, үшү деген түшүнүктөр бар мусулманчылыкта. Кыргызда бул нерселер илгертен болуп келген. Жардам берүү деген. Анан
урматтуу туугандар, башка жерде жүрүп деле ачык айтайлык, сыртта жүрүп деле бирөө сураса каражат беребиз. Туура катарсыздар сыртта. Бирок айылыбызга көңүл бурсак, ар бирибиз кыргызстандыктар, ар бир кыргызстандык айылына көңүл бурса, жакындарына көңүл бурса, ошодон башталат негизи. Ошон үчүн баарыңыздарга айтып кетет элем, айылга көңүл бурайлык бүгүнкү күндө. Жогору айтылып аткан көп маселелерди биз Кудай буйруса иретин менен чечип беребиз. Бирок мен айтып кеткен маселелер боюнча сиздер кол кабышыңыздар керек. Анан ошол жерде кайрылып калат элем. Ошол жерде кыйындарды, колунда барларды атабы чыккан Кыргызстанга бизнесмендерди чакырып отурабыз бул жерде. Шаарда, Бишкекте, Россияда, Ошто ишкана куруп бизнести жылдырдылар. Кубаттайбыз. Бирок бир ойлонуп туруп, айылга дагы жумуш орнун куруп бергиле. Айыл өкмөткө куруп бергиле, топтолуп, райцентрге дагы куруп бергиле. Кандай дейсиңер? Ошол менен силер айылга, элиңерге патриоттуктун көрсөтөсүңөр. Ошол чакырыкты айтайлык деп, анан кийин силерден сураным. Ушул айтылган нерселердин баарын калтып кете турган кылып, айыл өзүңөр топтолуп, ушуну улантып кетсеңиздер. Жакшы болобу кандай дейсиздер? Айыл. Ушул маселелерди камтып туруп дегендей. Урматтуу агайын туугандар, эми айта турган сөз көп. Бар бирин айта албайм. Менен кийинки дагы айта турган, кошо турган адамдар бул жерде, аксакалдар башка болуп. Силер турасыздар. Бирок ушинтип улантып кете берсек, мен ойлойм, карабалжалыктар, нукура кыргыздар, бизге коюлган миссиябызды так аткарабыз, ата-бабалардан бери тилди сактап келе жатабыз. Тил маселеси Карабалжада жок. Кагаз иштери толугу менен кыргыз тилинде жүрөт. Кыргызча сүйлөйбүз биз менен. Туурабы? Бирок баягы жогоруда мен айтып аткан нерсени, дилибизди, динибизди бекем кармап, үрт, ада, каада салтты кайра калыбына келтирип, ата-бабалар бизге калтырган ынтымакчылыкты бекемдеп кетели. Чоң рахмат сиздерге. Рахмат.